Манас сууда логистикалык шаар 6 жылдын ичинде салынып бүтөт. Бул тууралуу Кыргыз-Кытай инвестициялык холдингдин директору Кайрат Керимбеков радиолордун бириндеги маегинде билдирди. Шаар 700 гектар аянтка жайгашпакчы. Учурда анын 450 гектары бөлүнүп, калганы трансформациялануу стадиясында. Учурда 100 гектар жер тегизделип даярдалды. Март айынан баштап пайдубалы куюла баштайт. Долбоор 6 этапка бөлүнөт жана жылына бирден этаптуу бүткөрүү пландалган. Бир этап 100-120 гектар жердеги курулушту каптайт. Аймактын бир тарабы Достук айыл өкмөтүнө караштуу Алма-Ата көчөсүнө чыгат. Казакстандын чек арасына жана аэропортко чейин аралык 14 чакырым. Курулуш иштери аларча 3 суу сактагычына жакын жерде жүргүзүлүп, бирок көлмөгө зыян келтирбөө максатында 200 метрлик коргоо зонасы сакталат. Беле кетсек, Манас соода логистикалык шаарынын курулушуна 17 октябрда министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров капсула салган. Аны курууга жалпы $4,2 миллиард сарпталары айтылган.